ичинде оорулар да козголот эмеспи? Ортодо сиз дагы сууга орнотуп койгон окшойсуз. Туздарын муундарыңызда жел туз туруп атат. Мен эркектерди ушундай кылып мен өзүм парга алып өзүм дарылайм жерен. Сону акыры эметип кое беребиз, ушунун буусуна буулайбыз да. Адамга суук тийип такыр чыкпай, кыйналып жүрүшпөй ошол ушул. Кайнак суда, Кайнап турат могу бочокто. чөптөрдүн кошулмасы. Чөптүн кошулмасы мынакей. Чөптүн буусу менен буулап, могу суукту чыгарабыз денеден. болгон. Жакшы эле сезип атасызбы өзүңүздү? Тер кетти аябай. Мынакей азыр тарт моорекени жакындан көрсөңөр мынакей терин агып аткан. Агып атканын карагыласыз терин. Сазган тердин баары чыгып атат. Товарсызга өзүнчө мас бар. Ал ызытып дагы мындан дагы катуу ызытып туруп анан кийин дагы сууктарды соорула турган атайын мазыбыз бар, жасалган ошону сүйкөлөтпөй качып. Терти менен мөндүр болуп коюлат. Какшаган буттар, белдер, жан баштар, муштаган жерлер жылып калыптыр. Мына дар чөптөрдүн өтө касиети чоң экен да. Саламатсыздарбы? Мен Көбөкова Сезим. Ушул жолду аркалап келгениме быйыл уже 13-14 жылдын жүзү болуп калды. Көбөков Султек деген чоң карыя аксакалдын небере кызы болом. Кудайга шүгүр ошол жолду аркалагандан бери көп адамдарга жардам бере алдык деген ойдомун. Кудайым буйрса, быйылкы тергенчөбүбүз да жакшы, көп неме кылып алдык. Общий бир 35-40 жакын чөптөр менен иштеп жатабыз азыр. Ошол эле жыйнаган чөптөр менен настойка чыгарып жатабыз, маздарды чыгарып жатабыз. Көптөгөн ооруларга ар кандай дарыларды жасап жатабыз. Ошону тааныштырып өтсөм. Дар чөптөрдөн азыр бизде деген эме бул ошол неме боюнча Кыргызстан боюнча көбүнчөсү кан коюланып, сергек болбой, көбүнчөсү оорулошуп, кан жүгүрүүсү начар болуп, дем алуулары начар болуп ооругандар көп. Андан кийин экинчи немеде сөөк оорулуулар көп. Ошол сөөк оорулууларга анан адамды жана кан айландырууга жакшы кыла турган настойкаларды, анан иммунитеттер түшүп кеткендер көтөрө турган настойкаларды жасап чыгарып атабыз да. Анан эми ушул жерде эле муун ооруга алтын тамыр, дагы ак кодол деген тамырлар бар. Ошолордун кошулмасы менен настойка чыгарганбыз. Ошол настойкаларды беребиз муун ооруларга. Жүрөк оорулар дагы бар. Эми азыр биздин тамак ашыбыз бүт начарлыгына байланыштуу азыр оору көп да. Өзүбүздү жакшы баягы көңүл бурбагандыктанбы же тамакты ылгабай жешет, ошондон оору көп болгон үчүн баягы чөптөрдүн ар бир органга бөлүнүп койгонбуз. Анан азыр аралашмадагы чөптөр бар, очищенияга деп баягы көбүнчө адамдар эле баягы гормональный нарушение болуп толуп кеткендер көп болуп атат да. Ошол толуп кеткендерге дагы очищенияга деп аралаш чөптөрдү жасаганбыз. Мунун ичинде бир 7-8 түр чөптүн кошулмасы бар. Ичегиде боор уйку безди иштетет. Боор уйку без иштебей калса ич көп жакшы ашказан сиңире албай калат да. Вот ошого чыгарганбыз. Баягы канча жылдан берки запорлорду айдайт ичегиге ошол 7 түр чөптүн кошулмасы аралаш чөп деп. Андан кийин бознач боор ооруга, уйку безге, бөйрөк ооруларга жакшы жардам берет. Мочогонный болуп да эсептелинет да. Бөйрөктү да жакшы тазалап берет. Анан математика деп коебуз, бул ичеги оорулары. Жана ичегибиз сескенип атат да. Көбүнчө азыр жаш балдар ооруп атышат. Жана ачка ток жүрүп, газировка жеп, туура эмес фастфудтарды, тамактарды жегенде ичеги сескенип, аппетит жоголуп кетет да. Андан кийин иммунитет ылдыйлап кетет. Алсыздык болуп, көп оорулардын башталышы ошондон келет да. Ошого крапива өтө жакшы дары чөп. Буга дагы кошулма кошуп беребиз. Андан кийин эле жанакыл ошо өрмө кара деген тамыр бар. Бул сөөк ооруга өтө жакшы жардам берет. Сөөк ооруга дагы жардам берет, анан жанагы сыныкка жакшы жардам берет да. Сыныкты бүтүрчү тамыр. Өрмө кара деген тамыр. Долононун гүлү, ошол долононун гүлүн биз жүрөк оорусуна, жанагы жүрөктөгү
жүрөктүн ичинде канча бир клапан бар да, центральный клапандан 4 болот, ошонун баягы иштебей калгандарына колдонобуз, пайдаланабыз да. Ошонун бул долононун гүлү менен ушул ашын колдонуп боярышник менен кошуп берем да. Муну суусундук катары ичип, муну болсо баягы лечение кылып ичиргенибизде ошондо жакшы результаттарды алып атабыз да, Кудайым буйрса. Эми бул дартка жараша болот экен да, ар кимдин ооруларычы. Кээ бирөөгө мисалы үчүн бул дары менен дарылап ала турган болсом, кийинки ооруган ооруга бул жакпай калышы мүмкүн да. Ар бир адамдын тамырын дартын тамыр кармап иликтеп алып туруп, андан кийин анан дары чөптөр ылганып берилет. Анан ушул жерде биздин көзөмөлүбүздө болуп дарылангандарына жакшы да, анткени баягы 3 күндүн ичинде биз комплексный леченияга киргизип атабыз да. Ошол комплексный лечениянын ичинде ар кимге ар кандай дары жагат деп биз ошого жараша анан дарыларын бөлүп беребиз да. Болгон органга дарылап чыкканга аракет кылып атабыз. Ошолор менен кошо биргеле бизде азыр жанагы мунун дагы кошулмалары бар, тиги астрагаль деген, ошолор менен кошуп бу чатыраш куурай шишиктерди кетирет, бөйрөктү жакшы иштетет, кандын айлануусуна дагы жакшы жардам берет. Бул болсо арка роту деген тамыр, бул негизи мен мурда баягы суусундук катары, энергетик катары баягы адамга сергитүүчү кылып колдонуп жүргөн болсом, азыр муну мен простатага колдонуп турам да. Муну азыр биз уже немесин билип алдык. Кайнатып, аябай коюлгандан кийин бере турган болсок, эркектерге жакшы күч кубат берет. Буга кошумча дагы талкандары бар. Ал талканды кошо жеп неме кылат да. Ал талкандары күч ала, красный корень, ошол тамырлар кошулуп жазалат. Андан кийин ошондой эле быйыл баягы көбүнчөсүн эле көрүп атам да, көбүнчөсүнүн давлениясы түшүп кетип атат, каны неме болуп, кан аз болуп, иммунитет аз болгон үчүн адамда күч кубат кармайт да. Баягы күч кубаттуу болсо, иммунитети күчтүү болсо көп оорун жеңе алат деген ойдомун да. Ошол менен бирге эле ошо иммунитетти көтөрө турган настойка чыгардык да. Бул ошол ичкенде жаш балдарга көбүнчө настойка. Муну эми жаш балдар деле, немелер деле 50 граммдан эле ичет. 50 граммдан ичсе ошол жанагы иммунитетти көтөрүп, күч кубаттуулук берет. Көп баягы оорубай калганга таасир берет да. Бул настойкалардын ар кандай түрлөрү бар же бир түрү бар? Жок, настойканын түрлөрү бар. Бул жактан биз азыр немеге 1, 2, 3, 4 чөп неме настойканы чыгарганбыз. Сергитүүчү настойка бар, тамак оорунун настойкасы бар, иммунитет көтөрө турчу настойка бар, простатанын настойкасы бар. Эми көбүнчө биз настойка кылып дагы неме кылып атабыз. Анан көбүнчөсү баягы чөп менен демдеп ичкенден эринишет экен да. Анан азыр деле мен баягы өстөрү дагы демдеп ичсин деп көбүнчөсүн эле баягы настойканы азыраак немеде, чөптү көбүрөөк немеде берем да. Анан эми азыр Кудайым буйрса ушул настойкалар менен жалаң настойкаларга өткөрсөкпү деп аракет кылып атабыз буйрса. Маздар болсо бул муун ооруга жанакы неме кылат го, тамандан өткөн суукка, сөөктөгү суукту чыгара турчу мазь, тердетет, ызытып туруп тердетет да. Сөөктөгү суукту чыгара турчу мазь. Андан кийин немеге жанакы тарамыштарга суук тийип, буттар тартылып зыркырап ооруп калып атат да, ошого. Андан сырткары туз жанагы желдерге. Бирок туз желдерге только жанакы буулап чыккандан кийин анан муну сыйпатабыз да. Үйгө беребиз. Бул быйылкы жаңы чыккан дарыларыбыз. Бул болсо ушундай талкан кылып чыгардык. Мунун ичинде көп нерсе бар. Для похудения, жанагы арыктатканга, жел шишиктерди, жанагы гормональный нарушениядан толуп кеткендерге, жел кабыз алып, тоже жел кабыз алганда дагы толуп кетет да, аял заты көбүнчөчү. Эми мындай нерсе эркектерде да болуп атат. Ошон үчүн бул похудениянын немеси, талканы десек болот да. Бул болсо порошок, бул ошол жанагы угут, күч ала, анан красный корендин
немеси талканы тамырларды майдалап койгонбуз. Ошону кашыктын учу менен жедиребиз. Күчтөндүрө турчу эркектерге дары. Жана арка роту менен кошулуп бериле турчу дары да. А бул шиповник болсо адамдар эми ар кимиси ар кандай ичет, эми бөйрөк тазалай турчу, иммунитетти көтөрө турчу шиповник эми биз ушундай немелерге чыгарып неме кылалы деген үмүттөбүз. Эми Кудайым буйрса көп количествода кылып таратканга аракет кылып атабыз да. Бул эми иммунитетти көтөрөт, бөйрөктү тазалайт. Муну шиповникти баары эле билишсе керек. Мен Нурлан Тузманбетов, Сезим Көбөкөнүн жолдошу болом. Сезим диагнозун коюп, дарылоо ыкмасына келгенде айтат, моундай дарылоо деп, мен азыр ошону көрсөтүп берейин. Демек сиз даярдайсыз. Мен эркектерди ушундай кылып, мен өзүм парга алып, өзүм дарылайм жерен. Отурдуңуз, Бул жерде дары чөптөр, оореки эменин ичинде дары чөптөр бар, бачокточу кайнап эмеп турат. Ошо дары чөптүн буусу менен эле буулайбыз да. Мында целлофан жабабыз, бул жер бетин мындай ачык коюп коебуз, ошо дем алып эметиш үчүнчү. Так, ягында ачык бар экен дейбиз. Так, анан кийин сууну акыры эметип кое беребиз, ушунун буусуна буулайбыз да. Бул суук тийгенди жана адамга суук тийип такыр чыкпай, кыйналып жүрүшпөй, ошолор ушул Кайнак суда, кайнап турат могу бачокто. чөптөрдүн кошулмасы. Чөптүн кошулмасы мынакей. Чөптөр бар ичинде кайнап эмеп турат. Мынакей. Анан ушул экинин буусу менен, чөптүн буусу менен буулап, могу суукту чыгарабыз денедеги болгон. Суставка болгон жана сөөктөн бери өтүп кеткен суук бар да, ошонун баарын ушул чөптүн буусу аркылуу биз тердетип туруп анан кийин чыгарабыз да сууктучу. Ушундан кийин адам өзүн аябай сергек сезип, жеңил сезип, суук кеткенден кийин денеси бошоп, аябай сонун болуп калат. Анан кийин дары чөптөрдү Сезим айтат, ошондой кандай ич керек, ошондой алып жазып берет. Ошондой алып ичсе, анан кийин болгон оору дарттардын баары чыгат да. Бул баягы ызык суук теңдөө деп айтса да болот да. Ошол ушундай кылып парт этебиз. Бир 10-15 мүнөттөн кийин азыр тер куюлуп баштайт. Тер агып атабы, же агат азыр билинет. Башталып атат. Кандайсыз? Жакшы. Мына 20 мүнөт азыр отурдук парга. Жакшы эле сезип атасызбы өзүңүздү? Тер кетти аябай. Мынакей азыр моорекени жакындан көрсөңөр, мынакей тер агып аткан. Агып атканын карай каласыз терди. Сасыган тердин баары чыгып атат. Сасыган тер чыгып атат. Келиңиз эми бу жерге чыгып, акыры келиңиз эми тардайын. Мутуңузду салбаңыз, бери чыгарыңыз. Опа. Эми буяка чалкадан жатыңыз эми. Мына ушинтип пардан чыккандан кийин монтип туруп, полотенцасын монтип оройбуз. Жата бериңиз, колду сунуп эле жанагы 5ке бөлөйбүз го баланы. Болду. Ошондой эле жатып бериңиз. Елестетем да. Мына мындай кылып туруп, Апам бөлүп атканда да. мындай кылып туруп бөлөйбүз. Көздү мындай ачып коелу, терин сүрүп коелу. Ай, тер кетти. Эми шешепти мындай кылып туруп оройбуз азыр. Шешеп менен мындай кылып ороп туруп, жанагы агып аткан терлердин баарын азыр монтип ичине кургатып алышыбыз керек болот да. Терлер кургатып кеткенден кийин эмне кыласыз? Мынакей азыр мондай кылып туруп жат кылабыз. Бир 5-10 мүнөттөн кийин муну ачып туруп, болгон денесине биздин атай майыбыз бар, ошону сүйкөйбүз. Мынакей моюндан баштап бутунун аягына чейин. Анан табарсыкка өзүнчө мазь бар. Ал ызытып, дагы мындан дагы катуу ызытып туруп, анан кийин дагы сууктарды соорула турган атай мазьыбыз бар, жасалган. Ошону сүйкөлөт бuyакачы. Табарсыкка көтөнчүктөн табарсык полный бу жер сүйкөлөт. Атайдын өзүнүн немеси бар, жанагы памперске окшогон материал, ошону коюп туруп сүйкөп, анан жаап коебуз буякта. Бул суук тамандан өтүп табарсык келет, жана простата деген оору ошондон да, ошону ушинтип дарылайбыз ушерденчи. Дары чөбүн алып келдим. Азыр муну баягы давлениясы кичине көтөрүлүп, парда эме болот. Жүрөгү акылдагансы, ушундай эме болот. Ошону восстановить ордуна келтириш үчүн мындан ичине ичирип турабыз да. Ушунтип кыйналбай жакшы туруп жатып бериш үчүн. Жата бериңиз.
Жакшы элесизби азыр? Ооба, сон жакшы. Аз терилеп аткан. Терти менен мөндүр болуп коюлат. Жеңилдеп мындай эметет, ошону байкасаңыз болот. Өзүңүздүн денеңиз сезет кандай болуп атканын. Сесте, уже сесте. Кечеден бери уже сесте. Мына ушундай кылабыз. Ушинтип 3 күн ушинтип дарылайбыз, паритетип. Андан кийин дары чөйүн 3 күндөй кийин үйүнө барат, ошо дары чөп жазып берет, ошону рецепттерин кайсы маалда канча жолу ич керек, кандай ич керек бүт жазылуу, ошонун баарын ошондой кылып ичип турсаңыздар, андан кийин мына самоорки слабый болгон организмдин баары ордуна келет кайрачы. Өзүмө абдан жакшы. Бүгүн 2-чи күн. Жеңил сезип калдым. Эртең менен баягы какшаган буттар, белдер, жан баштар, муздаган жерлер жылып калыптыр. Мына дары чөптөрдүн өтө касиети чоң экен да. Ana bunu recept менен берет экен. Ноого салганда кичине чөп чайын ичип турат, жүрөктөр сыгылбаш үчүн. Мен көп жылдан бери ушу туз басып калган суук жер. Ушунун азабын тарттым да, врачтар ошону алдым, жаллап бишкек. Мына Алла Таала Кудай кааласа мына шифасын берди. Биринчи кемпир келген бу жерге. Дарыланып баргандан кийин 40 күн үйдө айткан чөйдү ичип, насойкаларын ичип жүрдү. Кутулду. Кудай күнү кылчу эле. Эч доктурлар жардам бербей калды кийинки убакта. Мына кызыма келди, сезим кызыма. 40 күн ошо биринчи курста, мына экинчи курска келди. Сонун болуп калды, абдан жакшы. Мени алып келди. Ой, бияка басып, бияк деген деп. Сонун. Сизге кандай болду азыр эне? Меники экинчи күн жакшы. Результаты жакшы билинет экен. Жалал Абад областынын Чаткал районунан келдим. Суук жерде бизге жашыбыздан суук өткөн, талашып жүргөнбүз. Суук, биротто суук жер басып калган экен. Муну ушулар гана чыгарат экен да, ушу доктурлар уколун саят экен, 15-20 күнөн кайра эле баягы ордуна келе берди да. Канча жылдан бери. Өтө кыйналдык бирок. Кемпирим экөөсүнүн жакшы эми, Аллага ушул табагын кемпирим азыр ушулдап калды. Ууруган жерлер басылды. Эми дагы ичет 40 күн мен ичем. Кел деген убагында келебиз кайра, Алла насип кылса. Mına benim ikinci jolu, üçüncü jolu içişim. Bunun kasiyeti çoğ eken balam. Alım getip, eme kılçelim, üşügür, butumu büyük albay kaldım ele. Anın kasiyeti büyük emesin çoğ jardam var eken. Bu özü üsteki naturalny altın çöptün kasiyeti çoğ eken balam. Mına mitip içip koy. Күндө ичесизби, канча мал ичесиз? Кандай результаттар болот ушунан? Bunu ertemenen açık karın, ertemenen bir iç degen, anan geçke mal bir iç, iki jolu içemde, bir günde. Kasiyeti jakşı mı? Jakşı olgun üçün gelip atamdı, üçün içip atamdı balam. Oğa. Şunun da kasiyeti çoğunken dariliği köp jergele paydası var okşoy. Bunun kasiyeti. Bunun içinde 38 çöp var. Oğa köp jerge Götürgüde kasiyeti. jakşı Kasiyeti böyle eken kasiyeti. Şu darini'den mundayga alalbar içsek bir jagına jaksa bir jagına jakpayt bugün. Jakşınaka ele sonun ele jaktı. Şu hükümette. Ушул настойка туурасында айтып берсеңиз кандай? Бартын билейли. Bu настойканын içinde көп түр çöp var.
биринчиден бул нерв сосудтарга, кан айланууга, жөтөлгө, кызыл өңгөчкө, жүрөктүн ритминди оңдойт апа. Анан муун ооруга да жакшы, простатага да жакшы. Мисалы үчүн бир чөп 3-4 жерге жакшы да. Мунун ичинде бир 32 түргө чейин бар. 32 чөп бар. Кете берчи да, мен кичине эме болуп калдым да. Канды айлантат. Тамагыңызды дагы сонун кылат. Бул кичинекей балдарга да жакшы жардам берет. Мына апа, дартыңызга дагы илдетиңизге шифа болсун апа. Оорубаңыз, Саңа дагы Алла таалам шифасын берип. Сиздин айраныңызды биз ичип, биздин настойканы сиз ичип. Канча адамдын соонуна калып атасың, ары калган. Мен ушул жерден элемин, мындан мурун больницаларга көрүндүм, эме кылып анализ, анан эч жылыш эме болду. Анан кайтып анан кийин бул сезимге көрүнөйүнчү деп анан кийин бул кызыма келип көрүндүм. Кудайга шүгүр, Алла шифасын берип, мынагы сол жак бутум бүгө албай калдым да, уйсааганда минтип. Азыр Кудайга шүгүр, мына кагыла. Мына. Ушу сол жак бутум кыймылдай албай, уйсаа албай, эме болуп, бүгө албай отуруп сорго эме кылдым. Кудайга шүгүр, 3 күн эле лечение алдым. Өзүбүздөн чыккан мынагы эме натуральный эмелер касиети чоң экен, чын. Чоң экен касиети. Мен мындан 1 ай мурун болбой кызым жүр апа, Бишкекке барып, бүт организмиңизди текшерип деп өткөрүп келем деп барды. Анан бутума шифа бере албады. Анан келип анан бул кызыма айттым, кызым, тияка көрүндүм, бутум эме болуп атат, эми көрүнөйүнчү кызым сага деп келип көрүндүм. Кудайга шүгүр, Алла шифасын берип, бутум бүгүлүп, минтип, уюң сааганга жарап калдым. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн колдо бар алтындын баркын билбейт экенбиз да. Жолбозо жакшы канча адам келет, баары шүгүр шифа кылып кетет. Рахмат ушу кызыма. Дарылерди деле ичебиз, эч жардам бербейт. Анан мен Кудайга шүгүр өзүбүздөгү натуральный эмени ичип, бутум кыймылдап, кайтып күчкө кирип калдым. Шүгүр. Биз Сокулук Белек айылында ачасында турабыз. Телефон номер менен эле байланышсаңыздар болот. Телефон номерге чалсаңыздар биз айтып берип турабыз. Биринчи Алла Тааланын берген шифасына жараша, экинчи анан биз себепчи болот экенбиз. Анан бир байке келди эле, былтыр ошол коляска менен келди эле. Коляска менен келип, ал байке 3 күндө басып кетти да, өзүбүз деле таң калдык. Азыр балдак менен басып жүрөт, толук басып кете элек. Дагы процедураларыбыз бар, эми ал дарттарына жараша болот экен да. Айыгып кеткендер көп эле, мисалы үчүн кан айланбай калган, белде жел туз менен багы илгери айткан жел куяң депчи. Ошондойлорду көп келип атышат да. Быйыл буттарынан ооруп келгендер көбүрөөк. Мен сезимге келгениме 2020-21 жылдары келгем да. Ошо аябай катуу ооруп келгем. Мен сезим баса албай келгем да, прям эметипчи, аябай кыйналыпчы. Ошондо келип, ошондон бери лечениянын ортодо үзүлүп калды, биречи азыр кайра лечение кылып атам. Анан бир эмеси бар да, сезимдин жакшы жери айтат да, сразу кыла алам, кыла албайм депчи. Мен сразу айткан, сезим сразу кылам, эже бутуңузга тургузам деп. Буюрса бутума турду, меники вообще дартымды айтпай эле коеюн, аябай эле ооруп келген систем. Момундай туруктай болуп. Мурунку интервьюларымда бар, мен момундай шишик болчумун, аябай шишик болчумун. Мына шишик кетти, буюрса бул семиштигим эле калды. Анан эме дагы бир эмеси, бир ачуу чөп берген да, сасык ачуу. Жана сысток деп коебу, эмне деп коет, бир да эме чыкчы, жаралар чыгып берчи да, кайталанып элечи. Ошол чыгып атканда сезим бир дары берген. Чөп дары. Ачуу, сасык, сезимди тилдеп отуруп ичкем. Бирок мына 3 жылдын жүзү болду, бир жара чыга элек. Кудай сактасын, бир жерден бир жара чыга элек да. Жакшымын да. Анан балдарымды да алып келем постоянно. Жана чоң балам бөйрөгүнөн ооруп катуу кыйналган, алып келип бир ай эле ичти, чөбүн берди да. Бирдеке чөп берди. Ошо бир ай ичкенден кийин 2 жыл болду балам ооруй элек. Тоже Кудай сактасын. Анан эме кички балдарымды алып келем, дем салып берет, жүрөк көтөрүп берет. Жана чоң балам 3,5 не беремчи. Жүрөк көтөргөн сезим айым. Сезим, ооба, сезим жүрөк көтөрөт, жүрөк жакшы көтөрөт. Мен
Неберем азыр 4,5 1 жашында жүрөгү түшкөн экен, ошо коркуп калып сүйлөбөй калган. Такыр сүйлөөчү эмес да. Анан муну жасты алып келгем сезимгечи, алып келсем жүрөгү түшүп калыптыр, коркуп калыптыр аябай деп жүрөгүн көтөрүп берген. 3 күн алып келип көтөрткөнбүз. Мына андан бери сүйлөп калды. Орусча сүйлөйт, конечно, бирок сүйлөп атат кадимкиндей. Лошадка тиги бу бүт баарын айтып атат. А меники мына результат жакшы. Чачым лысый болуп калган, меники чачым түшүп калган. Жок болчу чачым. Мына азыр чачым өстү уже бүт баары тең. Ванный алдым. 40 күндөн кийин дагы ванный алгам, ошо биринчи лечесине 2 жыл мурун да. Дары чөп ичкенден кийин чыкты кайра чачым, мына өсүп калды жакшы. Такыр ар кайсы жери мынтип түшүп калган да, ар кайсы жери жок болуп калган, лысина болуп калган да. Азыр Кудай буйрса мына чачым өсүп калды. Бүт толук өсүп атат, бүт жагы толук өсүп атат. Бул натуральный болгондуктанбы, ошо күчтүү действительно жардам берет. Мен азыр настойка ичип атам, канча бир чөптүн дарысынын настойкасы да, азыр ошону ичип атам. Кичине суставтарым ооруйт да, мына эме до конца эме боло элек да, болбой элечи суставтарым. Кээде түнкүсүн ооруйт, кээде мындай погода бузулганда ооруйт. Ошондо настойкада отурам да, жакшы да, жардам берип атат. Келгиле, өкүнбөйсүздөр, бер деген мындай чистый, натуральный чөптөрдөн, нарындан, бүт жактан алып келесиң, чөптөрдү бүт. Чалсак эле, каяктасың десек, нарында чөп терип жүрөм, тиякта чөп. Ушинтип эле кыдырып эле чөптү сезонунда алып келет, анан минтип келип бизди көрөт. Кайра чоң рахмат сезимге, ушинтип баарыбызды карап, баарыбызга көңүл буруп, мына бүгүн кечээттен бери акцияда айылымдын баарын алып келип баскыла биякта ушундай дарыланабыз деп. Ошо жакшы буйрса, рахмат сезим, сага колуңа береке. Кудайым буйрса далай кишин айыктырып, далай кишин жыргатып атасың, жыргап атам. Мен чынында ооруден Кудай сактасын. Действительно жыргал, уйкум тынч, уктаганым тынч, уйку жок болуп калган, вообще калчылап уктай албагам. Уйкум тынч, жүрөгүм тынч, балдарым бүт баары тең. Улам бирдеке болсо эле бияка чуркап келебиз, сразу эле балдарым көтөрүп эле баскылага койбой, түнбү күн келебиз. Анан саат 10, 11, 12 келе беребиз. Сезим баратабыз деп коюп элечи. Бакушум ошондо да принимать этет. Тамандан өткөн суук простата бар экен.